Кыргыз нефтегаз ишканасынын өткөн жылдагы ишмердүүлүгү боюнча жалпы суммасы 967 миллион 824 миң сом каржылык мыйзам бузуу катталды. Бул каражаттын ичинен 136 миллион сомдою мамлекетке милдеттүү түрдө кайтарууга тийиш болсо, анын болгону 8 миллион 904 миң сому гана иш жүзүндө калыбына келтирилген. Алар менен ушул кеңеште талкууладык. Талкуулоонун жыйынтыгында 983 миллиондон ашыгыраак дал келбестер такталып, дал келбестердин ордуна кое тургандардын тактап учет боюнча кеткен катачылыктардын баарын ордуна коюу боюнча биз талаптарды, сунуштарды койдук. Ишкана менен анын туунду компаниясы өз убагында тиешелүү өндүрүштүк чараларды көрбөгөндүктөн 495 миллион сом кошумча киреше алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Андан сырткары эмгек акы фондун бөлүштүрүүдө да 281,5 миллион сомдой баш аламандык болгон. Ошондой эле жетекчиликтин шалаакылыгынан улам 120 миллион сомдук дебитордук карыз, 54 миллион сомдук негизсиз чыгымдар катталган. Буга кошумча капиталдык курулуш иштеринде 6,5 миллион мамлекеттик сатып алууларда 2 миллион сомдук эреже бузулган. Аудит учурунда бузулган жерлерди калыбына келтирүүдө да 9 миллион сомго жакын каражаттын эсеби чыкпай калган. Эми ишкана анын баарын ордуна коймой болду. Эсептөө палатасынын бүгүнкү күндө берилген сунуштамаларын жана предписанияларын аткарууга даярбыз. Биз алар менен макулбуз. Кемчиликтерибиз болсо будан кийин ошол сунуштамаларга жараша оңдоп, жоопторун кат түрүндө кайра беребиз. Аудиттин жыйынтыгы менен Кыргыз нефтегаз ишканасынын жетекчилиги ички ресурстарды натыйжасыз пайдаланып, мамлекеттик мүлктү үнөмдүү сарпташ керек деген принцип бузулганы аныкталды. Эсептөө палатасынын тыянагына ылайык, ишкана жетекчилиги аныкталган кемчиликтерди тез арада жоюп, калган каражатты мамлекетке кайтарып бермей болду. Элиза Нурматова, Темирлан Мусаев, Ала Тоо 24.